Тасириде талмей буга чейин айта турган болсок, анда Кытай Тайпейи ошол Вьетнамга утулган 9-чы Кытай Пхиовай башкы капитаны дегичи калсын ышкары жаңырдагы Кытай Тайпейин оюнчулары дароо топту Кытай Тайпейи жана алардын сол канаттан, сол капталсызыгынан топту оюнга чыгарып берүүсү. Сокку бар жана дарбазачы азыр бир топ өзгөрүүгө дагы жакын барат. Кытай Тайпейи алыстан жолдонгон сокку жана деп азыр Мьянман оюнчусу алды, алыстан сокку жолдоо, жакын чыгарып берүү, сокку жолдоого мүмкүн жана алгачкы гол дегенбиз жок. Өтө керемет келип барды, кандай кооз. Сокку жолдоого келген коргоочулардан топ өтүп кетет деген үмүт дагы болушу керек. Жолдонгон сокку, бирок бул ирет дагы ал өтө мына жакшы келип барды. Топто кабыл алгандан кийин дарбазаны көздөмүнө бийик көтөрүлгөн кийин бар дегиче Мьянма көзөмөл алыстан жолдонгон сокку түзүлөт, дарбазачынын колуна барып жетти. Жарым коргоочуларга алдыга узатылган пас жана мынтип ой дарбазанын тирегичи азыр Кытай Тайпейин голдон улам карасаңыздар болот. Мына 4-чү номурдагы коргоочусу Ван Хио ошол бирден утай бар, себеби 0-0 эсеп ал эми кимдир бирөөсү гол өткөрсө өзгөрөт дегичи дарбазага экинчи катын өтө керемет сокку жолдоп кирип барды. Барган сайын Кытай Тайпейинин чабуулдары курчугандан курчуп бара жатат. Бул эмнеден кары бул дагы Вью Яншу стандарттуу балдарды орундап жаткан болчу. Азыр дагы дал ошол сокку жакынкы 9-лукка жана көрүз ыктымал. Канча дагы мына ышкырыгы жаңырды. Пас жакынкы бурчка сокку менен кошоо дегичи голбу жок. Кайтылуудан байкасаңыздар болот. 7-чи номурдагы Левиная Аунг жолдогон айып каз көрсөтүлүп узатылган пас жана ал дагы жакшы бир жүрүш, пас узатылды жана гол. Эсеп мынтип 1-0 айланды. Биз болсо жүрүштү мындан аркы ошол жүрүшүн дагы көрөбүз. Кандай керемет командалык жүрүш, оң канатка узатылган пас, ал жактан оң коргоочу кирип барды дагы борбордук бөлкө калтырды. Топту болсо 14-чү номурдагы Каун Мьяту дарбазага жолдоо дагы эсеп мынтип 1-0 айланды. Мьянма өз максатына мынтип 80-чи мүнөттүн жүрүшүндө жетиши алды. Карасаңыздар, бул жерден дагы ошол мыкты командалык жүрүш жана чабуучу коргоочунун артынан алдыга ошол чыгарып берүү жана калсын ышкыры жаңырдагы Мьянма командасы баштыруучусунун эмоционалдуу абалынын жүрүшү